Талас шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдү жана мекемелерди жылытууга 6 откана кызмат кылат. Азыр баарында тең оңдоп түзөө иштери жүрүп, кышка катуу даярдык көрүлүүдө. Аталган Талас жылуулук менен жабдуу ишканасы күз-кыш мезгилинде жалпы 1336 абонентти жылуулук менен камсыздайт. Биз турган центральный биринчи номер отканасы мазут менен иштеген. Калган 5 откана көмүр отунда. 4 откананы полный 100% бүтүрүп, уже култап жабып койдук. Кышкы сезонго дайын. Биринчи отканада азыр актап краскалоо иштери жүрүп атат. Жонунан азыркы убакытта биз 70% даярбыз уже. Көмүр отуну, мазут отуну боюнча айтсак, уже келишимдер түзүлгөн, август айынан баштап уже ташылып келүүлөр башталат. Кышка даярдык катары жылуулук ишканасында буу казан курулду. Ал мазут жагылган откананын жумушун жеңилдетет. Ташылып келген мазут коюу абалда болгондуктан аны эритүү үчүн отканалар жагылар эле. Эми бул казандан чыккан буу менен эле мазут эритилип, жылытуу мезгилине даярдалат. Бул быйыл Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы тарабынан жасалып, каражатты үнөмдөөгө багытталууда. Кыргыз жылуулук мамлекеттик ишканасына ыраазычылык билдиребиз. Бул эконом болот да, мазутка караганда көмүр менен иштейт да. Мына биз биринчи жолу иштеткенде бир 2 кап көмүр менен ызыттык да, бир 4кө чейин көтөрдүк. Көп эле пайыз эконом болот да. Мурун келгенде бир 2-3 тонна машина мазут кетип калчу. Аны кымбат алар мазут. Кышкы жылытууга мекеме өз даярдыгын көрүүдө. Бирок аталган ишканага өткөнкү кыштагы пайдаланган жылуулук үчүн төлөбөгөндөр бар. Жалпы карыздын көлөмү 5 миллион 500 миң сом. Калды 4 миллион 300 азыр тегереги калды. Бюджеттик мекемелердики почти жок. Коммерческий мекемелердики 1 миллион 200 миң бар. Общий итог бир 5,5 миллиондук карызыбыз бар да. Ошол акчаны чогултуп алсак бизде айлык ремонт иштери да ошол материал акчалардан көп зависит этет. Белгилей кетсек, Талас шаарындагы мекеме уюмдар электр энергиясын үнөмдөп, көмүр менен жылытууга өтүүдө. Бул максатта мэрия жер бөлүп берип, Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы тарабынан жаңы откана курулууда. Башталган иш жыл этегине чейин бүтөөрүн ишкананын Таластагы филиалынан билдиришти. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.